Сират көпіресі. Алла Таала мындай дейт. Ал күндө биз такыбаларды мээримдүүнүн алдына расмий өкүл кылып алып келебиз. Күнөөкөрлөрдү тозокко жан талаштыра айдайбыз. Мына ушундай коркунучтардан кийин адамдар Сират көпүрөсү тарапка айдалышат. Тозоктун үстүнө коюлган Сират көпүрөсү кылычтан өткүр, кылдан ичке болот. Ким бул дүйнөдө туура жашап өткөн болсо, ахиреттин Сират көпүрөсүнөн оңой өтүп, бакытка жетет. Ким бул дүйнөдө туура жолдон тайган болсо жана күнөөлөрдү артынып алган болсо, Сират көпүрөсүнө бут коёру менен тайып кулайт. Ойлоп көрчү, алды жагыңда түпсүз, капкара тозоктун үстүнө курулган кылдай ичке көпүрө. Корккондон жүрөгүң түшөт. Ошондо кулагыңа тозоктун ачуу үнү угулат. Абалың начар. Жүрөгүң кыжаалатчылыкка толгон, буттарың титиреп турганына карабастан, көпүрө менен жүрүүгө мажбурсуң. Эң оору, мойнуңа кең жолдо жүрүүдө да кыйынчылык туудурган жүктөрдү артып алгансың. Оң же сол бутуңдун бирин көпүрөгө акырын койгондо кылыч мизиндей курчтукту сезип, коркуп кетесиң. Алдыңда кыжылдаган калайык калк, кээ бирөө термелип, кээ бири ылдый көздөй кулап, азап периштелери чеңгек менен тозокко тартып жатышат. Ошого карап турганыңда, сен да экинчи бутуңду көпүрөгө коюуга мажбурланасың. Адамдар көз алдыңда буту өйдө көтөрүлүп, башы менен ылдый көздөй тозокко кулап жатышат. Алдан тайдырган өйдөлүш, дем кыстыктырган тар жол, кандай гана коркунучтуу көрүнүш. Ошол учурдагы абалыңды ойлоп көрчү. Эмгектеп бир дөөгө чыгып баратасың. Желкеңе оор жүк жүктөлгөн. Оңго солго бурулуп, тозокко кулап жаткан адамдарды карайсың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жараткан эгем, амандык тилейм, саламаттык тилейм" деп жатат. Сират көпүрөсүнөн өтө албай, тозокко кулаган ийилдин азап тарткан аянычтуу үндөрүн угасың. Ошондо бутуң тайып кетсе кантесиң? Кийинки өкүнүчтөн не пайда? Ошол учурда өзүңнүн жок болушуң тилеп, аттиң-ай, мен жакшы иштер жасап өтсөмчү, аттиң-ай, пайгамбар менен бир жолдо болсомчу, мен куруп калайын, баланчага дос болбой койсом эмне? Аттиң-ай, кайрадан топуракка айланып, унутулуп кетсем гана, аттиң-ай, энем мени туубай эле койсочу деп калбайсыңбы? Ошондо ал олонгон от сени ылдый көздөй тартып мындай дейт. Алла айтат: "Ошол жакта алыс болгула, мага сүйлөбөгүлө." Өкүрүп бакырасың, жардам сурап кыйкырасың, демиң кыстыгып бууласың. Оба, алдыңда мына ушундай коркунучтар турат. Ошол коркунучтарга азыр акылың жетер бекен? Эгер ишенбесең, жайың түбөлүк тозокто экенин билип кой. Жок, сен бул анык нерселерге ишенесиң, бирок негедир кайдыгерсиң. Эртеңки күнүң үчүн даярдык көрүүгө кызыкпайсың. Мунун анык жоготуу. Алла Таала моюнсунуп күнөөлөрдү таштоо менен, анын ыраазылыгы жолунда аракет кылбасаң, ыйманың пайда береби? Эгер алдыңда Сират жана андан өтүү коркунучунан башка коркунуч болбосо да, мына ушул коркунучтун өзү жетиштүү. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Сират тозоктун үстүнө курулган. Пайгамбарлардын арасынан мен биринчи болуп, үммөттөрүм менен андан өтөм. Ал күнү пайгамбарлардан башка эч ким сүйлөбөйт. Ал күнү пайгамбарлар мындай деп дуба кылышат: "О жараткан Алла, саламаттык тилейбиз. Тозокто саадан өсүмдүгүнүн тикенине окшогон чеңгектер болот. Бирок алардын канчалык чоң экендигин Кудай билет. Адамдар ал чеңгектерге кылган иштерине жараша илинишет. Кээ бири тозокко түшүп, кээ биринин эттери шылынып, анан кутулушат." Бул баян Ихя улумидин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.